Maga köptөгөн шайлоочулардан кайрылуу келип түшүп атат. Малга налог киреби, жанагы жылкыга, уюга койго деп. Эми жогорку кеңеште ар ким өзүнүн оюн айтканга укугу бар. Мен ошол жогорку кеңештин агрардык комитетинин орун басары катары бизге азыр мындай мыйзам келип түшө элек. Мындай сунуш келип түшө элек. Бул аябай оор, анан татаал процесс, анан айтса эле эртең кире калбайт. Аны биринчи өкмөттөн өтүш керек, коомдук угуулардан өтүш керек. Где-то бир антиминтип отуруп 1 жылдай убакыт кетет да бир мыйзамдын өтүүсүнө. Бирок менин жеке оюм бул сунуш өтпөйт. Себеби кыргыз малгиндиктүү азырынча бул аябай оор, татаал. Ошондуктан жогорку кеңештеги башка коллегалар бул сунушту колдобойт болуш керек деп ойлоймун. Мен жеке мен колдобойм. Ошондуктан мына айтса эле өтүп кетет экен деген пикирлерден алыс бололу. Сиздерден өтүнүч, кабатыр болбоңуздар. Баарын сиздер менен кеңешип жасайбыз. Бирок бул малга момчадан, уйга момчадан, койго момчадан деген бул бир азырынча сунуш гана, бирок мен жеке мен бул сунушка каршымын. Малдан налог алабыз деген. Себеби и так эле жайыт жерлерден, жайыттардан бул жайып аткан малыңар үчүн налог төлөйсүңөр. Азыр кыйын убакта ошол жетиштүү деп ойлойм. Кабатыр болбоңуздар, нервистетпеңиздер кыргызча айтканда. Азыр башка жумуштарыбыз көп, башка татаал процесстер жүрүп атат. Ошолор менен алек бололу. Рахмат. Урматтуу коллегалар, элибиз байыды айыл жергесинде мында 3-4 машиналар бар. Мында жашоо шартын көрсөңүздөр деле мынакей айыл жергесине барсаңыздар, мынакей мында шаардагындай, шаардан кем эмес жашап калдык. Мына мен өзүм айылдык баламын. Мен айылда көп жүрөм, айылдыктар менен сүйлөшөм. Ошол мынабы инфраструктурабы жашаган шарттары шаардыктардан кем эмес да. Мен айтайын дегеним, урматтуу коллегалар, ушул жылкыга, малга, ири мүйүздүү малга, андан койго салык киргизсек деген оюмду айткым келет да. Азыр орточо эсеп менен бир жылкынын баасы 70 миңден 100 миң сомго чейин. Bir iri müyüzdü malın bağısı 60 minden 70-80 min geçeyin. Koydun bağısı olsa 12 minden 17-18 min geçeyin. Eğer urmatlı kollegalar uşularda sala kirgizçi bolsa durgan bolsak, koyga bir yılına 100 somdan, bir koyga yılına 100 somdan, iri müyüzdü malga yılına 250 somdan, жылкыга деле 250 сомдон киргизчи болсок, бизде урматтуу коллегалар bir жылда ошол айыл өкмөтүбүздүн бюджетине 1,5 миллиард сом каражат